Жиндер көп нерсени билет. Адамдарга караганда көп нерсени билет, көп нерсени сезет. Алар дагы биз сыяктуу жашайт. Болгону биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Кээ бир Кыргызстанда болсун, башка жерде болсун, бакчылардын айткан сөздөр, кээ бир сөздөр туура чыгып калат. Себеби алар жиндер менен иштешет. Жиндер менен мамиле кылат. Жиндер көп нерсени билгендиктен аларга айтат. Бир бакчынын 2 жини бар эле. Ал жиндер өтө маданият менен, берилүү менен, чын дили менен ал бакчага кызмат кылды. Эмне десе баарын аткарды. Ал бакчынын буйругу менен миңдеген үй бүлөлөрдү ажыраштырды. Миңдеген зулумдук, уурулук, жаман күнөөлөргө себеп болду ал жиндер. Ал жиндер жаман көп ишке себепчи болду. Анан бакчалардан ыраазы эле. Бир күн аларды кубантайын, рахмат айтайын деп 2 жинди чакыртат. Чакырып келгенден кийин мен силерден өтө рахмат, ыраазымын. Бүгүн каалаган бирден тилегиңерди айткыла аткарамын. Жиндер каалаган зат аткарасың, ооба, каалаганды аткарамын. Анда өзүңдүн кызыңды бер бизге дейт. Анда өзүңдүн кызыңды бизге бер дейт. Тил арыстан босогондон комдонгон, бошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон деп Жусуп Баласаган атабыз бекерден айткан эмес. Сөз чыкканга чейин сенин кулуң, оозуңдан чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң. Бардык көйгөй проблемалардын башында тил турат. Муну унутпаш керек. Айткан сөзүнө өкүнгөн бакчы арагасыздан өз кызын аларга көрсөтөт. Көрүп, алардын сулуулугуна, кооз кийингенине башкасына көрүп, биринчи жин бул кыз меники болот дейт. Экинчиси жок, бул меники болот дейт. Ошентип ортодо ызы чуу башталат. Анан кайра бакчага кайра кайтып келишет. Биз бөлүшө албай атабыз кызыңды. Эмне кыласың, кандай чечим кыласың, бизге бөлүп бер дейт. Булардын 2 жиндин күчү дагы бирдей, кудурети дагы бирдей, акылы дагы, ой жүгүртүүсү дагы бирдей. Куу түлкү болгон бул бакчы 2 жиндин арасынан өзүнүн кызын кантип алып чыгып кетиштин, аман эсин алып чыгып кетиштин жолун ойлоп, экөөң чөлгө чыгып алып мушташ кыла. Кимиңер жеңсеңер, кыз ошонуку болот дейт. 2 тентек чөлгө чыгып алып мушташты баштайт. Болбосо акылы дагы, күчү дагы, физический морал бар жоктон бирдей булар. Чыгып алып мушташып, бир жумадай мушташып, анан экөө тең ошол жерде каза болуп өлөт. Өлүк денелеринин жанына келип бакчы күч дагы бирдей, акыл дагы бирдей болгон учурда мушташ бул эң сараңдын иши. Мындай учурда күч дагы, акыл дагы бирдей учурда мунасабат кеңешүү керек дейт. Кеңеш менен гана ийгиликке жетесиң дейт. Ошентип өз кызын аман эсен алардын торунан алып чыгып кетет. Бакчыга баруу дагы арам. Жөн эле мынтип көрөйүнчү деген дагы, көрөйүнчү мынтип тура чыгабы экен, чыкпайбы экен деп арасатта болуп барсаң дагы бакчыга, анда 40 күнгө чейин намазың кабыл болбойт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.